Анда биринчи микрофон. Баштай бериңиз. Ассаламу алейкум. Кымбаттуу ушчулар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Эми Садыр балам, сага паткалимдик эмес. Мен сенин келгенден кийин эле бир аздан кийин президент болуп келгенден кийин кыргыздардын улуу баалыктарын, нарк насыл салттарын унутуп калганыбызды сиз эсиңизге элдиге салып туруп, академиктерге, жазуучуларга тапшырма берип, ошого кандай кайрылсак деген темаңызда мен тууралуу атым Шерманбетов Абдырасак, атбашылык Казыбек айылынан болом. Ушунун нарында турам. Бул жерде 42 жыл бирас болуп иштегенмин. Азыр Бишкектен келдим. Бишкекте академиядан аспирантурада окуп атып, ушул жерден Абдыразак ака, маселе айтыңыз, жетишпей каласыз азыр. Ошону атайын, сизге айтайын дегеним, бул облустун бюджети жетпей турган, сизде кайрыла турган эң көйгөйлүү бул Нарын Атбашынын көйгөйү ортосундагы Кысылбел деген бел бар. Мына ушул жол өзүңүз айткандай жибек жолу, бүт дүйнөлүк жол, бул башка мамлекеттер менен катташа турган. Ушул жолду жанагы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолду берген тапшырмаңызга ылайык ушуну ошол немеге турел кассак буягынан ошол уңгу жолго как раз өзүңүздүн айтканыңызды бүтүрүп алат элек да. Сиз буяка губернатор облустун бюджети жетпейт. Ошол үчүн канча жолу машиналар битке эле жаанда кыламык түштү эле тайгаланып, чоң жүктү ашып келаткан фурголор нечен жолу ушу тайгаланып келатат. Мына бул тууралуу мен жаңыдан губернатор болгондо мына урматтуу аз менен алып. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Кызыма жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Урматтуу нарындыктар, микрофонго чыкканда мына 2 мүнөт берилип атат. Эгерде бир киши 5-10 мүнөттөн сүйлөп туруп алсаңар, анда биз таң атканча дагы бүтпөйбүз жолугушубузду. Мына 2 мүнөт берилип атат силерге. Угуп турсаңар, угуп туруңуздар. 2 мүнөттү максималдуу түрдө колдонгонго аракет кылгыла. Чыгып алып аты жөнүңөрдү, анан тарыхыңарды, кайда иштегениңерди айтпайлы, атыңарды эле айткыла, фамилияңарды да эмес. Атыңарды айтып туруп эле, айылыңарды айтып койгула. Мен жазып алайын бияка, менде калып калат бул. Анан тиешелүү органдарга тапшырма берип, көтөргөн маселеңерди атыңарды айтып, айылыңарды айтып туруп, анан кара дегенге мага да оңой болот да. Ошон үчүн мен жазып отурам. Атыңарды, айылыңарды эле жазам мен. Болду, анан көтөргөн маселеңерди. Өзүңөрдүн да убакытыңыздарды албагыла, меникинди албагыла. Мен 2 сааттан кийин бул жерден башка жакка кетишим керек. Дагы жолугушуулар бар. Түшүндүңүздөр, а? Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Нарын шаарынын, Нарын районунун тургундары. Саламатсыз? Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Мына 10 секундуңузду жооптуңуз уже. Мен сизге бир эле мамлекеттик деңгээлдеги маселе айттым. Мотушев Мамбеткадыр. Фамилияны да билемес. Абдыкадыр дейсизби? Мамбеткадыр. Кыргызстанда бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевич, ветеринардык тармак эң жаман акыбалда. Билем аны. Ушул тармакка баягы 12 пайгамбардан бир Кудай дегендей өзүңүз кийлигишпесеңиз болбой калды. Кийлигишип атабыз. Бул боюнча мен дароо эле айтып коеюн эми. Түшүндүм сиздики, азыр жөн эле убактыңызды коротпоңуз. Ветеринария боюнча ушул жылдын январынан баштап, келерки жылдын январынан толугу менен
бюджетке, мамлекетке алалы дедик. Ветеринарлардын баары менчик өтүп алыптыр дагы, эч кароосуз калыптыр. Ошон үчүн мына министр отурат буякта, бардыгын айтып бул тапшырманы бергенбиз. Кийинки маселеңиз не? Ушул Кыргызстандын 7 облусунан бирден эктен аксакалдап айтыш деле туура болбой калды. Эми ушу ветадистер сизди бир кабыл алса деген өтүнүш бар. Ветеринарсыз өзүңүз? Ветеринармын мен, 50 жыл иштегенмин. Макул. Бияққа телефонун алып алыңыз, телефонуңузду берип коюңуз, анан мен бошогон күнү Анан чакырат. ушу эме ден соолук боюнча дагы бир айта кете турган көйгөй биз көрүп билип жүрөбүз. Айланайым о жерде министр здравоохранения бардыр деп ойлоп атам. Бар, отурат. Ооруп аткан адамды 3 күн 4 күн тамтаңдатып анализдеп жүрөт. Андай болбош керек. Жаткырып акчасын алгыла. Мен калып айтпайм. Мен көп нерсени билем. Өзүм дагы эми ветеринар медицина бир тууганда. Айланайын, мен мен өзүм акталгалыкмын. Бир киши келип, сиздин туугандарыңыз кабыл албай, тамтайып, Бишкекке тааныштарга барат деп жолдон кайтыш болуп калды 2 жыл мурун. Рахмат, азыр жооп берсин. Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Нарын элинин тургундары, туура айтасыз, кээ бир учурларда 2-3 күнгө анализ тапшырган учурлар болуп калып атат. Ошол нерселерди азайтуу максатында азыр оптимизациялар жасап атабыз. Бирок сиздер да туура түшүнүшүңүздөр керек. Анализди албай туруп, врач сиздерди жаткыза албайт. Анан жаткызып алып туруп анализ албайсыңарбы деген бул туура эмес. Эмне дегенде биринчиден биз өзүбүздүн саламаттыгыбызга көңүл бурушубуз керек. Мына программа госгарантия деп мамлекет толугу менен сиздерге бекер кылган текшерүүлөр бар поликлиникада. Биз эгер убагында жылда бир жолдон поликлиникага барып каныбызды, рентгенибизди, электрокардиограммабызды, консультациябызды алсак, мамлекет тарабынан бул толугу менен бекер бардык жарандарга. Бирок муну эл кылбайт дагы, ооруга жеткизип туруп, анан больницага жатканга аракет кылат да. Ошон үчүн оорунун алдын алуу үчүн поликлиникаларга эгер барсаңыздар, өзүңүздөр катталган ГСВлар, ФАПтар жана ЦЦМдерге барсаңыздар, ал жерде жылда бир контролдон өтөсүздөр дагы. Өзүңүздүн врачыңыз жолдомо берген учурда сиз больницага мындай эч кандай тоскоол жок эле, уже анализдериңиз даяр, барып жатып каласыз. Ошондо ушул нерсени туура кылсаңыздар, өзүңүздөр да көп убарачылык дагы болбойт эле, анан оорунун көбүн да алдын ала алат. Медицина системасында проблема бар, бул проблема. Биз азыр санаа ириктештирүүнү медицина тармагында жүргүзүп атабыз. Адилбек Алешевич жеке көзөмөлүн алган, а кишини медицина тармагына байлап берген. Башка ишиңиздин баарын таштаңыз да ушул тармакты реформа кылып бериңиз деп туруп. Мына министр экөө иштеп атат. Жаңы койгондо мына кабинетимен бир 2 ай болуп калдыбы, көздөштүрүп, экөөнү бири-бири менен көздөштүрүп туруп, анан бекитип бергенмин. Кудай буйрса, бул алдыда келе жаткан бир 4-5 жылда дагы калган жетип калабыз. 4-5 жылда деген бул дагы өтө чоң сурок эмес. Бул кыска сурок деп айтсак болот. Мына азыр мисал алалы, анализдерди дагы азыр автоматтык түрдө көп нерселер чыгып калбадыбы? Бир күндө чыгат, 1 саатта чыгат, аппараттар келип атат. Бүт мына мондай техникалар менен иштөөгө ушундай шарттар түзүп атабыз. Мен ушул мамлекет башына келгенде, баягы 20-жылдары бүт кагаз менен иштечүбүз отуруп алып. Баягы өкмөт. 5 жыл дегенде мына 5 жыл эмес, бир 2 жыл болуп калды окшойт. 3 жыл дегенде араң 4 жыл даже 2024-кө чейин, 23-түн аягы 24-кө чейин. Араң дегенде мына электрондук өкмөткө өтүп бүттүк. Араң дегенде мына мурда болсо мен указ чыгарам же бир токтом кабыл алам десем, распоряжение чыгарам десем, минимум 15 күн болбосо 1 айда макулдашылып келчү 14 министрликтен. Азыр 1 саатта мына электрондук өкмөткө салабыз, бардыгы эртең менен келет, кечинде салып коебуз, эртең менен 8-де салсак, кечки 8-ге чейин бардыгынан бир келип калат. 1 күндө токтомдор чыгат, указдар чыгат. Иш бүтөт. Мурункудай кыдырып жүрбөйт, кагаз көтөрүп алып бардыгы. Мына медицина системасында ушундай эмеге алып келатабыз азыр. Бирок алдыда убакыт керек дагы. Рахмат. 3-чү микрофон. Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен Учкун аймагындагы Куланак айылынан келдим, элдердин атынан. Биздин айылга таса суу. Атыңызды айтыңыз, атыңыз. Куланак айылынан, Куланак айылынан атым айталы. Биздин айылга таса суу кирип иштеп атышат. Былтырдан бери.
кээ бир жерлерибизге, кээ бир чет жактагы үйлөрүнө, түтүндөрүнө суу жетпей, проектиде жок деп ошолорго суу кирбей калган атат. Анан бир топ үйлөр ошо суусуз калган турат. Ошо долбооруна Арис барбы жасап аткандар? долбоорунда ошону киргизтирип койсоңуздар деп Мындай кылгыла, бүтөлегинде. мен дароо эле айтып коеюн, түшүндүм. Баягы айылдын орто чейин чет жагында новостройкалар калып калып аткан экен да. Дополнительно проектиге киргизгиле, акча каражатын источнигин таап берели, анан баягы эрдик кылсаң сүрө кыл дейт, айылга суу чыгарып берип аткандан 100% эле чыгарып берип койгула да. Карап чыгабыз. 90%-ына чыгарып анан 10%-ын калтырып койбой. Карагыла ошондойду. Источнигин таппасаңар, эгерде силер өзүңөрдө каралбаса, биз карап берели анда. Азыр оптимизация кылып атабыз проектилерди. Жасаганга жараша бир жолу баарын жасап кетиш керек да, 100%. Жарайт. Айтыңыз. Биз тиги арпа тиги чой жапчырган жерлерге малыбызды кыштатып жайлатып келебиз ошол жака. Тиги илгеркиден бери эле. Анан ат башы району менен чектешпиз. Анан ошо ат башылык туугандар келип эле ошентип калса жер талашып эле. Силер арендага алгансыңар, кеткиле анака мынака деп. Ошол жайыттарыбызды, кышто жайлообузду чечип берип койсоңуздар, талаштырбай. Айталык, ал жерде маселе жок. Эч кандай талашкан киши жок. Ал жерде эми эки кошуна эле бири-бирине мал талаша берсе, аны мындай жалпы неме кылбаңыз да. Жок, жайыт деп атпай, жайыт талашат. УДПга өткөн жайытты айтып атат да, ат башылыктардан алып пайдаланып атышат 30-жылга чейин. Анан ошону талашып атышат дейт. Ал жерде талаш жок. Алар алабыз деген да жери жок. Талашпайт ал жерде. Просто эки кошуна урушуп кетсе эле анан маселе кыла бересиздер да. Маселе жок. 2030-жылга чейин эч ким тийишпейт сиздерге. Биринчи микрофон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, салам айтып барс. Салам алейкум. Деп сөзүмдү баштайын. Саламат. Өлкөбүздүн өнүгүп жылдап баратканды, Атыңыз. жылдан жылга Атыңызды айтсаңыз. Камчыбек Нарын шаарынан. Жылдан жылга күндөн күнгө өсүп баратканын көзүбүз менен көрүп, туюп турабыз. Ошого шайкеш келген менин өсүмдүн короо жайымда, менчик үйүмдө да 8-9 өлчөмүндө тиги бай мурунку тиги курулуштун фундаментинин бала бакчага ылайыкталган имаратын көтөрдүм эле. Ошонун имараты толук бүтпөй акча каражатынан тартыштык болуп турат. Ушуну даректүү бир жардам катарында колдоо көрсөтүп коюңузду өтүнөмүн. Өзүмдүн жашоом жакшы, мындай суранганым жок. Жетиштүү, бардыгы жакшы. Рахмат көңүл бөлгөнүңүзгө. Нарын шаарында садик бала бакча жетпейби? Бул жеке менчик бала бакча жөнүндө сөз болуп атат. Эгер жеңилдетилген Жок, бул шаарда бала бакча көп эле болсо керек. көп эле. Анан биз азыр жетишпеген болсо салып атабыз да. Кийинки жылдын бюджеттерине киргизесиңер, жетишпегенде болсо. Биз мектептер бар, балдар толбогон, ошонун базасында да бала бакча ачуу жөнүндө биз талкуулап атабыз. Экинчиден жеке менчик үйүмдүн жанында фундамент деп атпайбы? Анда мамлекеттин жеңилдетилген кредити бар. Биз жеке кайрылса, биз жардам берип Бияка кайрылыңыз, анда министрге кайрылыңыз, кредит алып өзүңүз салсаңыз болот экен. Ошого жол берилет экен. Азыр Нарын шаары канча пайыз обеспечен балдарды бала бакча? Нарын областы, Нарын шаары 75, а Нарын областы 54%. 54. Шаар 75% обеспечен. Ну, аз эле калыптыр дар жакта. 25% калыптыр. 30-жылга чейин бүтөт экен бизде. Мага. Агартуу министрлигине кайрыласыз. 30-жылга чейин 100% бүтөбүз, бала бакчаларды. Түшүнүктүү. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Менин атым Бек болсун, Ташпышат айылынан келдим. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге айылга БСР керек болуп турат бүгүнкү күндө. Күн ысык тийгенде суубуздун баары сай менен агып кетип, сууну кармай албай калып атабыз. Бизде өзүңүз билесиз 2200-350 метр деңиз деңгээлинен бийик жерде жашайбыз, арпа буудай бышпайт. Эптеп ошо чөп менен да окат кылабыз да. Ошо биринчи сунушум БСРди куруп берсеңиздер. Кичи Капчагайда 2 көпүрөбүз жараксыз абалда турат. Былтыр бир көпүрөбүз кулап калып, бир балабыз зыян болуп калды. Ошо кезде азыркы зам министр болуп турган жигит азыр министр болгон экен. Ошо жерде барып элге убада кылган, былтыркы жылы көпүрөгөрдү да бүткөрүп берем, жолуңардагы сентябрда асфальттап берем деп. Жолубуз бүгүнгө чейин кыймылсыз турат да. Сиз Бириккен Улуттар уюмунда жашыл мурас боюнча демилге өтөргөн элеңиз.
Кыргызстандын аймагында 1.200.000 гектар жер бадал баскан аянт бар. Токой отурушканга ылайыктуу да. Бул айыл өкмөттөрдүн карамагында жайыт катары кетип калган экен да. Ушуну сунуштап элем салдырыңызга. Сизге ошо сиз оңго барып айткандан бери 4 жыл сизге кире албай койдум. Ушу сунушумду. Ушул жердин баарында ушул токойчуну эле карап отурбай, жалпы эл көтөрүлүп чыгып бага турушпайлыкпы? Ар бир адамга жок дегенде бир 10дон 11ден бак, ар бир үй тиксин дегени мени киргизиңизчи. Айыл өкмөттөргө ушул жерден тапшырма берип коюңузчу акимдерге. Мөңгүнүн сактап карап турган жалгыз токой. Токойду көбөйтпөсөк, сиз өзүңүз токойчунусуз. Мага окшоп сиз дагы убагында тоорчак тергенсиз. Убагында мен билем. Анан билим берүү тармагынан абдан жакшы нерсени жасап атасыз. Бирок балдарды эмгекке тарта албай атабыз да. Сиз убагында Сакмалга да баргансыз. Тоорчак да тергенсиз, чөп да жыйгансыз. Балдарыбыз билимдүү болгон менен эмгекте. Рахмат. Болду, түшүнүктүү. Мен жооп берейин анда эмес. Мен жооп берейин. Так, Бекбосун Аксакал Ташбашат айылынан дедиңиз, БСР, БДР барбы неме Ташбашат айылында проекти? 106-нын ичинде барбы? 106-нын ичинде кирген эмес. Кирген эмес. Анда бул кичинекей БСР, БДР сурап атат экен. Биз Кыргыз суу долбоору менен айылдын деңгээлинде. Айылдын деңгээлинде. Карап көргүлө, эгерде нормаларга туура келсе, мыйзамдардын нормаларына, жана курулуштардын нормаларына туура келсе, буларды да кийинки жылдарга, только 106-ны бүткөндөн кийин, эң чоң БСР, БДРларды бүткөндөн кийин анан караштырып көрөлү муну. Так, көпүрө боюнча кандай? Кайсак болсун? Саламатсыздарбы. Ал жолдо бир аварийный көпүрө эмес, 4 авариялык көпүрө бар. Бирөөсүнүн долбоору бүттү. Подряддык ишкана менен. Ал эмне, жайлоолорго чыкчу көпүрөлөрбү же автожол көпүрөлөрү? Бул автожол көпүрөсү Кочкордон жана Сарыбулактан келип айланып отуп Өрүктан менен анан Наранга түшөт. Чоң жол. То есть жүрүп атабы курулуш иштери, ремонт иштери, курулуш иштери? Азыркы учурда бирөөсүнүн келишим түздүк, баштайбыз. Үчөөсүнүн долбоору түзүлүп атат. Күз айларына чейин баштайбыз аларда. Бирок быйылкы жылы толук бүтпөй калат, кечирээк башталат. Эмки жылдын аягына чейин бүтүрүп, эксплуатацияга бересиңерби? Беребиз. Аксакал айткандай, жол боюнча. Азыр Аксакал айткандай анан айтып отурат го, мына зам министр болчу, обещаниясын аткарбай койду деп. Ошондой болуп калбайбызбы эмдиги жылы аягында, жылдын аягында? Жок, эмдиги жылы бүтүрө алабызбы? Төртөөнү тең эмдиги жылы бүтүрүп эксплуатацияга беребиз. Мен ошол үчүн сиздердин көзүңүздөрдү сурап атам. Эмдиги жылы жылдын аягында бүтүрүп беребизби деп, сөз берди, мына анан кийин бердиребиз. Бербесе да бердиребиз. Так, жашыл мурас боюнча, бадал басып аткан жактар боюнча биз азыр бүт республика боюнча кыдырып чыгабыз, жайлоолорду, токойлорду, дары чачканга самолетторду азыр министр сүйлөшүп келген экен. Министрдин орун басары турат, менден кечээ бир иши болуп суранып кетти министр. Жакын арада кыдырабыз. Мен жол министри, айыл чарба министри, өзгөчө кырдаалдар министри дагы тиешелүүлөр менен бүт кыдырып, анан ушул октябрдан баштап жанакы ушундай бадал өсүп, жанагындай бир куурайлар чыгып кетип атпайбы, жайлоолор деградация болуп баратат. Ошолор жерлерге дары чачабыз, анан чөптүн жайлоого урук чачабыз. Жайлоолорго урук чачып, уже урук чачылып келатат, бул жылда эле чачылып келатат. Канча миң гектарга чачып атабыз бир чачканда, жаз күз. Туура жылда чачылып атат, 10 миң гектарга чачылып атат. Быйылкыга дагы 186 тонна уругу даяр турат, октябрда 10 миң гектарга чачабыз. Аябай аз да, 10 миң гектар аз, көбөйтүшүбүз керек. 50 миң, 100 миң гектардан чачышыбыз керек да жылына, бир жылда. Ал проблема биздин көкүрөгүбүздө турат, сиз айтып аткан проблема. Кийинки. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы? Менин атым Жумагулова Букен Садыровна. 2025-жылы балам камакка түшүп калган. Досун сайды деп. Ал жерде далил жок. Баламдын жарым-жартылай күнөөсү мойнунда, анан жарым-жартылай жокко чыгарылып 17 жыл берип койду. Садыр Нуркожоевич. Өзүм болсо пенсиядамын. Сайган балам не болду? Камакка жок, каза болуп калды. Каза болуп калды. 17 жыл берди. Райсот карады, анан областный сот карады. 16 жыл берген райсот, анан кайра областный сот 17 жыл берип койду. Анан еще кайра 1 миллион райсот салган, кайра 60 миң штраф салды. Анан ушунун баарын төлө деп атат. Мен кандай кылам? Өзүм экинде бала багам.
дагы сиратай өзүм камкорчу неберем бар. 6 баланын ненесим 2 балам каза болуп калган. Анан кандай күндө күн өткөн да билбей калып атам. Канча жашта балаңыз, канча жашта түрмөдө? 29, 30 күндө 30га жок. 30га чыга элек. Үйлөнүп элек беле? 95-жылга. Ати өлүп калган балачы? Ал деле досу болчу, экөө тең болчу. Мушташып кетип. Мушташып кетти, анан орчу жерде бир бала менен мушташып кетип туруп ошо бала аркылуу болуп көргөнүн айткан, анан арачаламыш болуп алып сайган болуп. Ал бала кутулуп чыкты. Биринчи эле кылмышыбы? Мурундагы ушу ок боюнча жалак алып 1 жыл 8 ай отурган. Анан мушташ боюнча 2 жолу ушу СИЗОго барып келген, 3 жолу. Анан 4-үнчүсү болуп атат. Түшүнүктүү. Анан калыстык чечип Райымга жазып коюңуз, биз карап көрөлү. Областный соттор мындай карапайым адамдарга мындай башка маселеңизге өтүңүз кийинки. Барбы же жок башкаңыз? Макул, Райым жазып коюңуз, анан карап көрөлү. Кийинки 4-үнчү микрофон. Эки нарын тургуну Осмонова Айнурмун. Менин көйгөйүм өтө оор. Өткөн жылдын 25 сентябрдан Кадырбек уулу Мирал солдатка барып 18 октябрда деген присягасын берген. 19-да ошол жактагы Бишкек шаарынын чет жагындагы жаңы жерде 19 жана аялдар түрмөсүн кайтарган жакта служба кылып жүрүп баладан таяк жеп, мурунку өзүнөн 6 ай мурун барган баладан таяк жеп, ошол убакта деген даяр убагында дарыланбай калып, убагында каралбай калып, балабыз деген Бишкек больницасында дарыланып жүрүп, эчтеке жыйынтык болбой калып, аягында гемодиализ алып калды балабыз. Департаменттин коргоо министрине кайрылып, ошол Туркияга неме берип, жолдомо берип, ошол жакта агасы менен кетип, ушу майдын 21-инде кеткен. Ушул жакка чейин гемодиализ алып, лечениясын алган жок, пересадка почка дептир, бир тууган агасы донор болуп атат. Бүгүн азыр ушул тапта операция болуп атат. Бир эле балам эмес, 2 баламдын акыбалы оор болуп турат. 2 балам ошондой инвалид болгон турат. Болуп атат, болбой эле болгон турат. Сизден көп суранарым, ошол убакта немелер өз жазасын тартышын, сабаган баладаны алып келип дагы жазасын тартышын. Эч жактан эч Түшүнүктүү, суроо бар сизге, суроо азыр. Бишкекте болуп атабы операция азыр? Сураймын. Иә. Бишкекте болуп атабы операция? Бул Бишкекте болгон. Азыр операция болуп атабы Бишкекте? Операция Туркияда болуп атат. Туркияда? Бүгүн саат 9-та депти, бизде болсо 12 болуп калат, аларда болсо 9 экен. Азыр 2 балам ошо Түшүнүктүү. Дигил арыз жазып коюңуз, менин атыма Азамат. Мен сизге деген арызымды кабыл алгансыз, арызыңызда жобу деген келген, иш жүзүндө карап беребиз деген. Башка жактан эч жактан жардам, эч жактан неме болгон жок. Хорошо, азыр уксаңыз дагы бир суроо. Сиз не үчүн Турцияга жибердиңиз 2 балаңызды операция? Ошончо Турция деген департамент жиберди. Биздин айлабыз кетип калды, дарылаганга дагы боло албай калды. Азыр билесиңер да, бизде бекер операция жасайбыз. Бекер алмаштырабыз бөйрөктөрдү. Донор болсо болду, азыр бизде 4000ден ашып кеттиби, ошо жатат тиги. Ошолорду эсиңерде болсун. Эгерде бир тууганы, жакын тууганы донор болуп бере турган болсо, 1 тыйын төлөбөйт, бекер алмаштырып беребиз биз. Боорду да бекер алмаштырабыз. Мурдакыдай Турция, Индия деп жүрбөйсүңөр азыр. Анан жөн эле Турцияга, анан Индияда жакшы экен деп эле кете бересиңер. Ошол эле врачтар келип биздикилерди үйрөтүп кеткен, алар деле катышып чогуу эле операция кылып атат Бишкекте азыр. Ошону эсиңерде болсун. Мен президент болуп келгенде 1000ге жакын ошо бөйрөгү ооруп жаткандар, где-то бир 3000дин тегерек эле, 2800 беле 3000 эле. Арызданып, мына донорум бар, анан Турцияга барып келем, анан баланчага барып келем, мага фондуңуздан акча бериңиз деп эле диги сурангандар болгон. Анан мен баякыны организовать эттим. Кой, биз деле жасайлы, бекер жасаталы деп туруп, бекер жасатып койсом болгону 50 киши кылды. Калганынын донору да жок экен, же донор болсо да бербей койдубу билбейм айтор. Кайрылганда 1000ге жакын киши кайрылган. Бул бир. Экинчи, прокурор эме кылгалачы, дигил 6 ай мурун слушать эткен баладан деп атпайбы? Мындайча айтканда, деттен таяк жетти деп атпайбы, молодой, туурабы? Biz hazır dige Karim Turçus, biz hazır
бир призывды, эки призывды бири-бирине кошпойбуз да, туурабы? Армияда. Сиздин тапшырмаңыз менен бир призыв гана. Бир призыв гана. Бардың, бир жыл бою ошо бир эле призыв служба этип кетип калат. Бири-бирине аралашпайт. Күзгү жазгы, дедовщина деген жок болчу. Силер тактагылачы. Кошкоч, Садыр Нуржевич, соттук медициналық экспертизанын корутундусуна ылайык баланын ооруган бөйрөгү урган кесепеттен пайда болгон жок. Ошол себептен биз түшүндүрүп, кайра арыз алып, комплекстүү экспертиза дайындадык. Бул иш боюнча билесиз? Бул иш боюнча маалыматыбыз бар. Себеби эгерде ошол бир призывда бала урса, чек ара кызматынын төрагасы туура айтып атат. Бир призыв азыр өйдө болду чакырылбайт. Бүт партия бир призыв чакырылат. Мен билем да, ошондой кылып койгонбуз да, что баягы дедовщина болбосун депчи. Ошол бала урду деп биз ойлодук, ошол бала урса эгерде, ошол кесепеттен ошо ургандан пайда болду оорусу деп. Андан соттук медициналык экспертизанын корутуусуна ылайык андай болгон жок деп. Мурунку оорулары бар экен. Мурунку оорусу ырбап кетти деп. Ошон үчүн комплекстүү экспертиза дайындап атабыз. Дайындап экспертиза жүргүзөт. Дайындап текшерип, анда мага айтып койгула. Жарайт. Сиз арыз жазып коюңуз, биз эки балаңызга жардам берели.